жүрөктүн тазаланганын эки жолун айтты да. Жүрөк бузулат экен. Кандай баа темирге суу тийгенде айтпадымбы, дат басып кеткенде. Ошондой жүрөк да ушинтип бузулуп кетет экен, күнөөгө толуп кетет экен, карайып кетет экен. Жүрөк катып кетет экен. Ошолой эми кантип тазалайбыз дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки жолун айтты. Ал Куран окуу. Куран жүрөктү тазалайт экен, агартат экен, нурлайт экен, оңдойт экен, кубаттайт экен. Куран. Экинчиси өлүмдү көп эстөө. Өлүмдү көп эстөө бул өтө жакшы ибадат. Өлүмдү эстеген ибадат. Өлүм өзү акыйкат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам динин караңыз, өлүмдү сиз эстесеңиз, эрте келбейт. Күн сайын эстесеңиз, бүгүн келип калбайт. Өлүмдү унутуп, эсиңизден чыгарып койсоңуз, сизди унутпайт. Ал кечикпейт. Эрте дагы келбейт, кечигип дагы келбейт. Өз учурунда келет. Адашып дагы келбейт. Өзүнө келет. Кимге Алла чечим чыгарса, өзүнө келет. Өлүмдү эстегендин бир пайдасы кандай болду? Напсини жеңе алабыз. Напсини сындыра алабыз. Өлүмдү эстегенде ибадатка бекем болобуз. Тообага бекем болобуз. Арам нерселер таштаган жеңил болот. Качан биз өлүмдү эстесек, пайгамбарыбыз бекер айткан жок. Ошон үчүн айтат, кимге насаат керек болсо, мага насаат айтып коюңузчу. Мага бир насаат берип коюңузчу. Мага бир насаат. Пайгамбарыбыз не деп атат? Ай, насаатка өлүм жетиштүү. Насаатка өлүм жетиштүү. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Ошон үчүн муту кабла ан тамуту дейт сахабалардын сөздөрүнөн. Өлгөндөн мурда бир жолу өлүп көрүңүз. Өзүңүздү өлүктөрдүн катарына бир эсептеп көрүңүз. Кандай болот эле депчи. Ошондо анан биз тилибизди тыя алабыз, жүрөгүбүздү тыя алабыз, алкымыбызды тыя алабыз, арам нерселерден сактаныш жеңил болот, ибадаттарга күч кубат болот.